Assalamu alaikum, Barpiyev Hazret Ali YouTube kanalına hoş geldingizler. Бүгүнкү биздин ролигибизде эриктүүлүктүн күчү, эрик деген эмне жана ошондой эле жакшы адаттарга ээ болуу, жаман адаттардан арылуу деген темада сөз кылабыз. Алгач видеону баштардан алдын сиздерге бир суроо менен узатайын. Анализ кылып, өз алдынча ойлонуп көрүңүздөр. Сиздерде ушундай болгонбу? Же жазып пландап көргөнсүзбү? 31-декабрь күнү же ага чейин мен кийинки жылы мына ушундай адаттарга ээ болом. Ушул нерселерди жазайм. Ушул нерселерди аткарышым керек болот. Ушундай жаман адаттардан арылышым керек, мындай өнөргө ээ болушум керек деп жазып, ошол нерсени аткарып көргөнсүзбү? Көбүн эсе бардыгыбыз эле ушундай аткарабыз, башкача айтканда жазабыз, анан кандайдыр бир себептерден улам ал пландар ишке ашпай калат. Көбүн эсе ишке ашпай калат. Байкайсызбы? Эмнеге ишке ашпай калат? Себеби дегенде караңыз. Сиз 31-декабрга чейин, мисалы үчүн, 1-январга чейин 20 күн аралык убакыт бар болсо, же бир жума, анан сиз ошол нерсени бир жума алдыңа таштап коесуз. Мындайча айтканда, бул жылы мен өзүмдү жакшы алып жүрбөдүм, жаман адаттарым көп болду, тамеки чектим, башка кылдым, бирок ошол нерселер менен азыр дагы жашап турайын. Дагы ушул нерсе менен жашап турайын, анан 31-декабрь болуп, 1-январь болуп аткан кезде, мына ошондо жаңы жылга мен өзүмдү жаңы болуп алып барайын деп көпчүлүк ойлошот да. Же болбосо бул бир эле жылга байланыштуу эмес, жумага, айга же күндөргө да байланыштуу. Кээ бир адамдар бир нерседен арылгысы келет, бирок ичиндеги анын паразит нафсиси ал нерседен арылгысы келбегендиктен анын жакшы жактарын айта баштайт. Караңыз, жаман нерсенин жакшы жактарын айта баштайт. Мисалы үчүн, арак ичкенди айталы. Арак ичкен адам ошол нерсенин арылыш үчүн ал нерсенин жаман жактарын ойлош керек. Бирок нафси ага жол бербейт дагы, анын жакшы жактарын айта баштайт. Мисалы үчүн, мас болгон кезде адам бүт нерсесин унутат, проблемасын ойлобой, чайыр болуп, күлүп, жыргап калат. Ошол сыяктуу ойлорду салат. Ичип жүргөн адамга ошондой сыяктуу ойлорду салат. Эгерде ал кумар ойносо, кумардан сен кандай гана адамдар жетпеген акчага сен бир заматта, бир мүнөттө жетип калышың мүмкүн деген нерсе турат ал жерде. Мындайча айтканда, биздин напсибиз, ичибиздеги болгон паразитибиз канча жылдан бери биз менен жашап келген, жаман адаттарыбыз менен биргеликте. Эми биз ошону ойлойбузбу, бир күндө эле эртең менен ойгонуп турсак, бардык нерседен арылып, жаңы жашоо болуп, идеальный болуп кетебизби деген нерсе ал таптакыр акылга сыйбаган нерсе. Дегиз эле ушул нерсени карап көрө турган болсоң, 31-декабрга чейин мен ушинтип жыргап жүрө берейин, каалагандай кылып, андан кийин мен таптакыр өзгөрөм. Эртең менен саат 5-те турам, андан кийин ушул нерселерди окуйм, эртең менен чуркайм, спорт менен машыгам, китеп окуйм. Айдор ушул сыяктуу адаттардын көбүн список кылып жазып алабыз. Бирок аткарбайбыз. Себеби дегенде билесиздерби? Бул нерселердин баарын аткарбашта себептердин бири бул анын биз арылгыбыз келбейли. Биздеги жаман нерседен арылгыбыз келбейли. Арылгыбыз келген нерсе бул болгону сөз менен гана. В кавычках. Кашанын ичинде эле биз оңолгубуз келип атат. Бирок чын-чындап келгенде ал нерседен арылгыбыз келбейли. Арылыш үчүн эффективдүү жакшы жолу бул туура суроо бергөнү. Өзүңүзгө туура суроо бериңиз. Туура суроо коюңуз. Мындайча айтканда, ал нерсенин жакшы жагын эмес, жаман жагын издеңиз. Эгерде жаман адат болсо, тамеки чегүү, арак ичүү жана башка сыяктуу сиз аткарып аткан нерселер, ошол нерсенин жаман жактарын ойлоңуз. Сиз ошол арак ичкендеги ошол абалдагы жакшы кезиңизде эмес, ошонун эртеси күнү бир күн мусорго кеткен абалды элестетиңиз. Бир күн кечке төшөктө жатып, тура албай, башыңыз айланып, кыйналган кезди элестетиңиз. Же болбосо тамеки чеккенде азыркы ушул маалда сиз мээңизге ошол нерселер кирип атат, өзүңүз жакшы сезип атасыз, проблемалардан арылдым деп ойлоп атасыз, бирок ошол тамекини чегип бүткөндөн кийин эле ал кайра келет да. И плюс ал сизди бара-бара убакыты менен сиздин ден соолугуңузду таптакыр түрдө талкалайт. Ошол жагын ойлоңуз. Эгерде жаман адаттардан арылууну кааласаңыз, анда ошол нерсенин жаман жагын ойлоңуз.
Эгерде жакшы адаттар болуп аткан болсо, анда жакшы нерсенин жакшы жагын ойлоңуз. Мисалы үчүн эртең менен чуркоо дейли. Күндө эртең менен чуркоо. Мисалы үчүн мен бүгүн чуркайм, эртең чуркабайм деген сөз эмес да. Эгер чуркайм десеңиз, күнгө план коесуз, туурабы? Мен эртең менен саат 6-да туруп, 15-30 мүнөт чуркашым керек. Же болбосо 2-3 километр. Анан сиз ошол ойлойсуз да, эртең менен турушум керек. Ушундай жылуу болгон төшөктөн турушум керек, андан кийин кийинип чуркашым керек. Чуркаганда өпкөм көбөйт, ачышат, кыйналам деген сыяктуу ойлорду кайра эле ичиңиздеги паразит напси салат. Эмне кыласың дейт ал нерсени. Ал нерсе эмне кыласың? Эмне кереги бар? Азыр деле жакшы жашап атасың го, ден соолугуң жакшы го деген ойду сала берет. Бирок сиз ошонун андан кийинки болгон эффектин караңыз, пайдалуулугун караңыз. Чуркагандан кийин өзүңүздү кандай сезип каласыз? Эгерде бир күн чуркабасаңыз, анан чуркаган болсоңуз, 2 күндүн айырмасын билесиз, туурабы? Эртең менен турдуңуз, сиз физзарядка жасаган жоксуз, жөн гана ишиңизге жөнөп, же ишиңизди аткарып баштадыңыз айтор, же окуп баштадыңыз дейли. Ал кезде сиз чуркабаганыңыз себептен ушундай бодрость, өзүңүздү ушундай жакшы сезип атканыңыз сезилбейт. Чуркап келгендегидей абал болбойт, туурабы? Уктап туруп эле дароо иш кылып же башка ишти баштасаңыз. Эгерде сиз чуркап келсеңиз, 15 мүнөт убактыңызды бөлүп эшикке чуркап келдиңиз, ушул жакшы адатты өзүмө сиңирейин деп күн сайын аткара баштадыңыз. Анан бир күн болуп сиз ушундай жакшы формага келип каласыз. Өзүңүз ден соолугуңуз чың болот. Күн сайын энергичный болосуз. Сиз ошол жакшы адаттын андан кийинки пайдалуулугун караңыз. Ортодогу убактылуу кыйынчылыкты карабаңыз. Негизинен өкүнүчтөр бул кандай болот? Караңыздар, ооруну айталы да. Оору 2 түрдө болот да. Же убактылуу оору болот, же түбөлүктүү оору болот да. Оору, кыйынчылыктар, трудности. Сиз чуркаган кезде гана сезесиз. Окуп аткан кезде гана ошол адамдар жыргап ойноп жүрсө, мен дагы жыргап жүрүшүм керек эле деген сыяктуу, ошондо мисалы үчүн сабырдуулук керек болот, туурабы? Ошондой кыйынчылыктар болот. Бирок андан кийинкиси жыргалчылык, туурабы? Бирок адам эгерде дайыма жыргалчылыкта жүрө берсе, өзүн кыйнабаса, өзүн ошондой адаттарга ээ кылбаса, анда жаман адаттар барып отуруп, ал убактылуу гана жыргалчылык, бирок түбөлүктүү өкүнүчкө алып бара турган нерсе. Туурабы? Аны баарыбыз түшүнөбүз, баарыбыз билебиз. Ошондуктан өзүңүз менен жакшылап чынчыл болуңуздагы, план коюп аткан кезде ошол нерсенин жакшы жагын, жаман жактарын жазып калтырыңыз. Башкача айтканда, жаман нерсенин жаман жагын жазыңыз, жакшы адаттын жакшы жактарын толугу менен жазып калтырыңыз. Анан ошондой эле дагы айтып кетчү нерсе, бул 3-чү айта турган нерсе эрктүүлүк. Эрктүүлүктүн күчү. Эрк деген өзү эмне? Эрк деген өзү бир нерсеге чечкиндүү болуп, ошол нерсени аткара билүү, туурабы? Бирок ал нерсеге эрк керек деп коебуз го. Эрк бул төмөндөй турган, ылдый түшүп, азая турган актив. Кандай эле сиз бул телефонуңуз сиздин аналогияңыз. Булга салыштырмалуу аналогия. Мындайча айтканда, сиз телефонуңузду 100% эртең менен зарядка сайган толтурган болсоңуз, ал бир күн кечке же түшкө чейин заряды жетет, туурабы? Андан кийин пайызы азайып туруп, анан өчөт. Ошондой эле сиздин күчүңүз дагы эртең менен турганда бодрый болосуз, свежий болуп, чуркасаңыз дагы, китеп окусаңыз дагы, иш кылсаңыз дагы дайыма жакшы актив болуп турат өзүңүздө, туурабы? Сергип турасыз. Түштөн кийин кечке маал сиз иштегиңиз да келбей калат, же болбосо китеп окугуңуз дагы келбей калат. Ошол сыяктуу эрктүүлүк дагы, эрк бул дагы убактылуу, азаюучу болгон актив. Ал нерсе сизде убактылуу гана, сизде өлчөнүлгөн гана. Ошондуктан эрктүүлүгүңүздү ар жака чачып корото бербеңиз. Башкача айтканда, мисалы үчүн сиз эртең менен кийинип атканда, ушуну тандап атам, буну тандайм десеңиз, ошондой тандоодагы ага дагы эрк керек болот. Бул дагы ал маанисиз нерсе болушу мүмкүн сиз үчүнчү. Бирок сиздин денеңиз ал нерсени бир тандоо катары кабыл алат. Сиз ушуну өзүңүздүн эркиңиз менен ошону тандадыңыз. Демек, эркиңиздин кичине бир бөлүгү буга кетти. Кийин сизге жумушта керек болгон эрк, ал нерсе сизге жетиштүү болбой калышы мүмкүн. Кыскача түшүндүрө өтөйүн, мисал менен түшүндүрсөм жеңил болот. Окумуштуулар 2 тайпаны алышат. Адамдардан болгон 2 тайпаны алат. Бир тайпага
силер дагы ачкарын келгиле, буларга дагы ачкарын келгиле деген болчу. Анан айтат дагы, силер эми ачкарын келдиңер, силерди биз тойгузалы дейт. Сонун болгон тамактарды алып келет. Кофе, печенье жана башкаларды. Экинчи тайпага силер буларды карап турасыңар, бирок ошондой эле силерди жөн калтырбайбыз, хотя бы редисканы жеп тургула дейт. Редиска. Аны ким жейт? Ачуу болгон нерсе, бир нерсе менен кошпосо өзүн гана жей бергиле дейт. Анан тигилер жанында карап турат дагы, ачкарын беркилердин өзлөрүн эркин кармап атат да. Мындайча айтканда, сабырдуулук кылып, биз ачка элек го, неге жебейбиз деп, ошол сыяктуу кыжыланып ачуусу келип, өзүнүн эркин иштери аткан болот. Өздөрүн карманып атат да ошол маалда. Анан ошол нерсе бүткөндөн кийин, жеп бүтүшкөндөн кийин, силер эми бул жерге баргыла дейт дагы, башка бөлмөгө алып кирип туруп, эки тайпага тең окшош болгон лабиринттен турган тестти берет. Ал тестти биринчи тайпага, тамак жеген тайпага бергенде, алар 40 жолу аракет кылыптыр. 35-40 жолу аракет кылды, аракет кылып, эч эле жыйынтык жок. Лабиринт жолун издеш керек болот да, жолун табып. Анан эч бир жыйынтыгы жок. 40 жолу аракет кылышты. Анан бул жактагы ачкарын калган, эрки аз калган адамдар тайпасына силер дагы ушул ребусту чечкиле, силер дагы ушул лабиринтте ойноп бүткүлө дейт дагы, аларга дагы ушул тапшырманы берет. Берген кезде буларга салыштырмалуу бул тайпа 10 эсе азыраак иштейт. 10 эсе азыраак иштейт. Бул ачкалыктан эмес, бул алардын эрки түгөнгөндүктө, эрки азайып калбай калгандыкта. Алар эмне кылышты? 4-5 жол гана аракет кылып, бул нерсе болбойт экен, жарабайт экен, алып салгыла, мен жеңилдим деген сыяктуу сөздөрүн айтат экен. Караңыздар, бул нерседен биз эмнени түшүнсөк болот? Адамдын эрктүүлүгү чектелүү, ченелүү, мерчемдүү, убактылуу гана. Ал нерсени акылыңыздар менен туура пайдаланыш керек болот. Бардык нерсеге эле ошол нерсени колдоно бербеш керек. Эрктүүлүктү ар жакка чачып берген болбойт деген нерсе. Ошондой эле кээ бир адамдар, мен неге ушул нерсени аткара албайм, неге бул нерсе болбойт, эмне үчүн мен бул нерсени кыла албай атам деген нерсеге ушул нерсе менен жооп берсек болот. Бул жалкоолуктан жана башка нерседен эмес. Бул сиздин эрктүүлүгүңүз, эркиңиз азайып калбай калган учур. Албетте, күн сайын ал уйкудан биз тургандай эле, ал дагы энергия жаңыланат. Биз деле эртең менен турганда боолури болуп, жакшы күчкө толуп калабыз, туурабы? Ошол сыяктуу эркиңиздин заряды дагы толуп калган болот. Ошондуктан эркибизди өзүбүздүн ордубуз менен иштете турган болсок, бардыгына жетишип, орду менен колдоно алабыз. Анан албетте биз ошол эркибизди жакшы адатка колдонсок, эгерде биз жакшы адатка колдонсок ошол эркибизди, анан ал адаттар бара-бара эмне болот? Ал адатка айланат. Ал адатка айланат. Кийин ал нерсе сиздин жүрүм турумуңузга айланып калат. Күнүмдүк болгон аткара турган ишиңиз эле сыяктуу болуп калат. Ага кийин эрктүүлүктү кереги жок да. Мисалы үчүн сиз тамекини ташташыңыз үчүн эрк керек, туурабы? Эрк керек. Биринчи күнү аракет кылдыңыз, эрк керек болду. Күчтүү эрк керек болду, туурабы? Тамеки чеккиңиз келет, бирок эрктүүлүгүңүздү кармап турасыз. Андан кийин экинчи күнү дагы эркти иштетиш керек болот, туурабы? Анан ошентип эрктүүлүгүңүздү жаман адаттарга салыштырмалуу же жакшы адаттарга салыштырмалуу иштете берсеңиз, бара-бара ал нерсе жаман адат жок болот, жакшы адат калыптанып калат. Эгерде сиз 21 күн аралык ошол нерсени калтырбастан эрктүүлүгүңүздү колдонсоңуз, жаман адаттан арылуунун жолдорун, же болбосо жакшы адаттарга ээ болуунун жолдорун изилдеп ошол нерсени аткара берсеңиз, анда бара-бара ал нерсе адатка айланып калат. Сиз эми эрктүүлүгүңүздү колдонушка зарылдык жок. Мисалы үчүн эртең менен сиз күн сайын чуркашыңыз үчүн эртең менен өзүңүз уйкудан турган кезде эми чуркашым керек. Эми аракет кылып коеюн. Ушунча күн калды. Чыдап коеюн деп өзүңүздүн эркиңизди дароо иштетип сыртка чуркаганы чыгасыз, туурабы? Эрктүүлүк башында гана керек болот. Ошон үчүн жакшы убактысы менен, ордору менен колдонолу. Анан кийин бара-бара 21 күн, 1 айга жакын ошентип аткара берсеңиз, ал нерсе адатка айланып калат, кийин эрктин кереги жок болот. Эгерде элестетиңиз, сизге ал нерсе адат болуп калган болсо, күн сайын 1 саат китеп окуш адат болсо, анда сизге кийин бирөө келип айтпаса дагы, өзүңүз аткарайын келип отурайын дебесеңиз дагы, өзүңүз эле ошол нерсеге умтула баштайсыз. Андыктан
кандай эле биз мисалы үчүн университетке же мектепке дайыма барып жүргөндөй эле ошол нерсени дайыма аткарабыз го. Ошол сыяктуу бул дагы адаттагыдай нерсе болуп калыш керек. Сиздин кылып аткан адатыңыз адатка айланыш үчүн ошол нерсени көптөн эркиңизди колдонуп аткарып туруңуз. Бир аз эле сабыр болуп койсоңуз, ал нерсе жетиштүү болот. Жана айтып кеткен нерсени дагы бир кайталап коеюн. Жакшы адатка ээ болуш үчүн ошонун эң эле жакшы жактарын карап чыгыңыз. Сиз ошол жакшы нерсени аткарып аткандагы кыйынчылыкты эмес, ошондон кыйынчылыктын артындагы жакшылыкты караңыз. Эртең менен чуркаш баарынын колунан келе бербейт. Спорт менен машыгыш, өзүн кыйнаш, денесинин булчуңдарынын баарын кыйнаш, же болбосо мээсин кыйнаш окуп, бул нерсе баарынын эле колунан келе бербейт. Мындайча айтканда, эрктүүлүгү баарынын жете бербейт. Себеби дегенде жаман адаттары көп болгондуктан. Эгерде сиз ушул жакшы нерселерди көптөн колдоно берсеңиз, бул нерсе бара-бара адатка айланып калат экен. Сиз ошол кыйынчылыктарды эмес, андан кийинки болгон жакшылыктарын сизге берген түшүмдөрүн караңыз. Ооба, түшүмдөрүн кеч бериши мүмкүн. Бирок ошол нерсеге сабырдуулук кылып турсаңыз, мол түшүмгө ээ болосуз. Ким көбүрөөк сабыр кылса, ага көп нерсеге жетишет. Эгерде сабырсыздык кылып, бат эле жыйынтыкка жетейин десеңиз, ал нерсе бат эле урап түшүп калат. Мисалы үчүн, дагы деле спортту мисал кылайын. Кээ бир адамдар өздөрүнө атайын бир нерселер сайынып, же болбосо химикаттардан колдонуп керексиз нерселерди өзүнүн денесине алып кирип аткан болсо, мындайча айтканда бат эле чоңоюп кетейин депчи, зыяндуу болгон нерселерден да. Ошол нерсени алып жыйынтыкка бат эле жетти, бирок ошол жыйынтыгы кайра эле өчүп калат. Чаңдай эле кайра жок болуп кетет. Себеби дегенде анын жыйынтыгы бат болду. Ошондуктан бат жыйынтыкта эмес, кеч жыйынтык болуп аткан болсо, демек сүйүнүңүз ал нерсе ушундай бекем фундамент болуп катып калган болот, таш болуп. Ошондуктан аракетиңизди көрө бериңиз. Эгерде жаман адаттарга келе турган болсок, анда дана айткандай эле эмне кылат экенбиз? Сиздин болгон өзүңүздүн бүт ойлонуңуздагы жаман нерсесин карап чыгыңыз. Жаман нерсесин. Арак ичсем кесепети кандай? Анын эртесигин ойлоңуз. Жакшылыгын ошол жердеги сиз өзүңүздүн жакшы болуп жүргөн кезиңизде эмес, ошондон эртеси күнгү абалыңызды. Толтура жаман адаттар бар. Ошолордун жаман жагын карап көрүңүз. Туурабы? Мисалы, кээ бир адамдар эки сөзүн бири эле сөгүнүп сүйлөйт, туурабы? Ал ойлойт, ошентип сөгүнбөсөм сөзүмдүн таттуулугу, маанилүүлүгү чыкпай калат деши мүмкүн. Же болбосо адат болуп калган болушу мүмкүн, туурабы? Эми ошол нерседен арылбасам, анын кесепети мындай болот деп, ошол нерсени өз алдынча анализдеп чыгыш керек. Ар бир адамдын өзүнө жакпаган же болбосо коомчулугубузга жактырылбаган жаман жактары, адаттары бар. Анан ошол нерселерди биз алабыз дагы өзүбүзгө ылайыктуусун карап туруп, мынакей, бул нерсени аткара берсем, ушундай кесепети болот экен. Демек, ушул нерседен арылышым керек деген чыныгы, кадимгидей бекем чечим керек болот. Андыктан бардыгыңыздарга өнүгүүдө, өсүүдө ийгиликтерди каалайм. Сиздер менен болгон мен Барпиев Азиретали. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.